Токен институту бул кен казуу тармагы боюнча адистерди даярдоочу алтын уя. Бул жерде 3000ге жакын студенттер билим алышат. Жакшы окуган студенттерге өлкөдөгү эң ири кен казуу өндүрүштөрүндө иштөөгө мүмкүнчүлүк берилет. Учурда айрым бүтүрүүчүлөр алтын кен ишканасында алдыңкы саптагы адис катары эмгектенип жатышат. Бирок Кумтөр ишканасы менен Токен институтунун кызматташтыгы муну менен гана чектелбейт. Мурда компания тарабынан программаларды ишке ашыруу жана тажрыйбадан өтүү боюнча көптөгөн колдоолор көрсөтүлдү. Мындан тышкары институт менен бир топ келишимдер түзүлгөн. Көптөгөн профессорлор Кумтөрдүн долбоорлоруна катышууда. Эми Кумтөр ишканасынын вице-президенти Ступарик мырза Токен институту менен тыгыз байланышта болуп калды. Ага Токен институтунун ардактуу профессору деген наам берилди. Аталган наам ага жылына бир жолу келип акысыз лекция окууга жана баласын бул окуу жайда бекер окутууга шарт түзөт. Жаныбек Жекшеналиев 4-курстун студенти, келечектеги геолог. Ал Владимир Высоцкийдин тоодон артык бир гана тоолор деген сөзүн белгилегиси келет. Анын Токен тармагында дагы 2-1 тууганы иштейт. Өзү дагы ушул жолду тандап алган. Эми Жаныбек сүйгөн кесибине татыктуу шартта билим алат. Было очень невзрачное место. Биринчи жолу бул жерге келгенимде кейпи келишкен эски имарат болчу. Терезелери дээрлик чириген, шыптары түшүп кетчүдөй болуп турган. Азыр болсо жапжарык жана кенен. Бул жерде окууда жагымдуу болуп калды. Суу тамган чатырлар, эски дуалдар жана эмеректер. Ал тургай студенттер өтө муктаж болгон китепканада оор абалга келген. Бул көрүнүш окуу жайдын студенттери үчүн кадимки көрүнүш. Мындай шартка карабастан институттун мугалимдери билим берүүнүн сапатын жоготушкан жок. Столы, стулья вообще были. Стол, үстөлдөр бардыгы эскиле. Азыр биз оңдоп түзөө иштерин аяктап бардыгын алмаштырдык. Таких ремонтов. Институттун бул корпусунда ушуга чейин мындай оңдоп түзөө иштери эч качан жасалган эмес. Китепкананын ачылганына эле бери дегенде 30 жылдан ашты. Мен өзүм бул окуу жайды 31 жыл мурун аяктагам. Ошондуктан бул жерде оңдоп түзөө иштери такыр жасалбагандыгын жакшы билем. Кумтөр компаниясы 1,5 миллион сом бөлүп берип, ал каражатка китепкана жана 2-чи корпустагы окуу аудиториялары оңдоп түзөөдөн өттү. Келечектеги тоокенчилерге шарт түзүү керек. Анткени алардын билим алуусуна түздөн-түз терс таасирин тийгизет. Жайлуу шарттар сапаттуу билим алууга жол ачат. Анткени сиз терезеден суук шамал кирип турган аудиторияда отурсаңыз, кантип окуганга көңүлүңүз келсин. Эгерде жайлуу, таза шарттар түзүлсө, ал дагы мыкты окууга кошумча мотивация болуп эсептелет. Кумтөр компаниясы кыска мөөнөтүн ичинде оңдоп түзөө иштерин бүткөрдү. Заманбап материалдар колдонулуп, пол, терезе, эшик жана башка зарыл болгон сапаттуу материалдар менен жабдылды. Келечектеги тоокенчилер эми талапка ылайык шартта окууга мүмкүнчүлүк алышты. Аптанын алгачкы күнү мына ушундай жаңылыктар менен толукталды. Алдыда болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.